Анда сөз сизде, өзүңүздү айтып, тааныштырып, анан сүйлөңүз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Илимбек, саясий блогер. Бул мыйзамды колдоочулар тараптанмын. Ушундай жыйын уюштуруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биз 6 жылдан бери мына Горький сейил багында булар менен тебишебиз, урушабыз, эме кылабыз. Менин демилгечиге, депутаттарга, Надира Назимовнага бир суроом бар. Мына жерде 50дөн 100 эсептик көрсөтүшкө чейин айып салууга же 5 жылга. Бул 2 эле пункт экен. Менин сунушум дагы бар. 3-чү пункту. Асан деген бейөкмөт уюм менен Үсөн деген бейөкмөт уюм биригип алып, баягындай кылса буга эч кандай жазбапсыздар. Ошого менин сунушумду алып койсоңуздар, 10 жылдан өмүр бою эркинден ажыратыла тургандай кылыпчы. 3-чү пункт жок экен мына уголовный кодекске. Надира Азимовна, ушундагы эске аласыздар деген ниеттемин. 3-чү ички иштер министрлигине дагы суроом. 2021 жылдан 2023 жылга чейин тынч акциялардын мыйзамдарын бузуп канча иш каралган, сотко жөнөтүлгөн. Ушул эле суроом дагы сотко. 2021 жылдан 2023 жылга чейин канча тынч акциядан, Горький сейил багынан, Россиянын посольствосунан, дагы башка мыйзам жерлерден канча тынч акция мыйзамы бузулуп, соттуу иштик өткөрүлгөн. Жана салык кызматына дагы суроом. 2018-2022 жылга чейин мына жерде клоп $150.000 Сорос фондунан алгандар сизде маалымат барбы? Жана канча салык төлөгөн биздин мамлекетке булар? Баткенге жардам деп атышат. Бул Баткенге бул Енполор эле жардам берип, калганыбыз кайыш ушалап отурган жерибиз жок. Урматтуу президенттин администрациясынан бардыр, ушул боюнча дагы маалымат берип койсоңуздар. Биздин Кыргыз Республикасы, бейөкмөт уюмдардан башкасы, биздин Кыргыз Республикасы Баткенди оңдоп түзөөгө канча каражат бөлдү. Енполор эле карап калган не өкмөт биз не кайыш ушалап отуруппу? Булар азыр ушундай тарыз кылып атат. Жана мен бул жыйынга дагы нараазычылыгым бар. Булар алдын ала даярданган сценарий менен бүт нерсени чогултуп алган. Бул менин ой пикирим. Бир нерсени эске алсаңыздар, мен министр эмесмин, депутат эмесмин. Мен сиздерди мына алдыда отурган депутаттарды шайлаган жаранмын. Ал эми бул мыйзамды окубай келип туруп, флешкалардын мээлерине салып алып келгендер бар экен. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө силер эмнени айтып атасыңар? Бул жерде каерде массалык маалымат каражаттары боюнча жазылганды? Силер мындай маалыматты манипуляциялап атасыңар, учуудан пайдаланып. Бизди Кыргыз Республикасынын эли көрүп атат азыр. Жана буга чейин урматтуу Надира Назимовна 30дан ашык депутаттар колдогон экен. Ошолор кимдер артка беришти жана кандай негиздер менен? Ушуга жана дагы мына элге отчет берип койсоңуз, айтып койсоңуз жакшы болот эле. Мына жерде эске окшойт 30га жакын депутаттардын колу бар экен. Ал эми бул жерде акыркы сиздин маалыматыңыз боюнча бир 20га эле жетпеген депутаттар экен да. Ол депутаттар неге артка кайтып кетишти? Кандай бирөө бир нерсеге обещать этиштиби, же эмне кылды? Ошо боюнча маалымат болсо ачык ушул жерде Сиздер